Саламатсыңарбы балдар? Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы. Тема Бразилия. Сабактын максаты. Бразилия өлкөсүнүн аймактык түзүлүшүн, өнүгүү деңгээлин, экономикалык байланышын, жаратылыш ресурстары менен камсыз болушун, өнөр жай жана айыл чарбасынын өнүгүүсү боюнча түшүнүк берүү. Бразилия өлкөсүн контурдук картага түшүрүп, чек арасын аныктап, борбор шаарын жана экономикалык өнүккөн райондорун контурдук картада белгилеп көрсөтүү. Географиялык абалы. Бразилия Федерация Республикасы Түштүк Америкадагы эң ири мамлекет. Аянты боюнча дүйнөдө 5-чи орунда турат. Россия, Канада, Кытай жана АКШдан кийинки. Материктин чыгыш жана борбордук бөлүгүн ээлейт. Аянты 8,5 миллион километр квадрат. Түштүк Америка материгинин 47,3%-ин ээлейт. Түндүктөн түштүккө карай 4320 километрге, чыгыштан батышка карай 4328 километрге созулуп жатат. Бразилия өлкөсү жалпысынан 10 мамлекет менен чектешет. Түндүгүнөн Франциялык Гвиана, Суринам, Гаяна, Венесуэла, түндүк батышынан Колумбия, батышынан Перу, Боливия, Парагвай, Аргентина жана түштүгүнөн Уругвай мамлекеттери менен чектешет. Чыгышынан Атлантика океанынын суулары чуулгайт. Жалпы кургактык чек арасынын узундугу 16 000 километрге жакын, ал эми деңиз чек арасынын узундугу 7,4 миң километр. Бразилия жергесин адамдар неолит доорунан эле жердегени белгилүү. 16-чы кылымдарга чейин Бразилия аймагын индей уруулары мекендеп келишкен. 1500-жылдары Бразилиянын жээгине Португал деңиз саякатчысы Педру Кабралдын кемеси келип түшүп, жаңы ачылган жер Португалиянын ээлиги деп жарыяланган. Португалиялыктар Бразилиядан баалуу кызыл жыгач Пау-Бразил ташышкан. Өлкөнүн аталышы ушундан улам келип чыккан. Пау-Бразил жыгачынан краска, эмеректерди жана музыкалык аспаптарды жасашкан. 1549-жылы бразилиялыктар Португал падышасына түздөн-түз баш ийген. Португал падышасынын орун басары генерал-губернатордун резиденциясы Сальвадордо орун алган. 1549-жылдан 1763-жылга чейин Сальвадор колониялык Бразилиянын биринчи борбор шаары болгон. Бразилия үчүн Португалия, Франция жана Голландия менен көп жылдар бою күрөш жүргүзүп келген. Колонияларда индейлердин жана негрлердин эмгеги пайдаланылып, негрлерди плантацияда иштетүү үчүн Африкадан алып келип турушкан. Жергиликтүү калк индейлер колонизация учурунда кырылып жок болушкан, айрымдар келгиндер менен ассимиляцияланган жана сакталып калган индейлер Амазонка бассейнинин түпкүрүндөгү областтарына көчүп кетишкен. Европалыктарды алмаз менен алтындын көптүгү кызыктырган. 18-кылымда Бразилия дүйнөдөгү алтындын теңин берип турган. Бразилияда алтын, алмаз өндүрүү күч алып, Португалиянын эң бай колониясына айланган. Жолдор салынып, жаңы шаарлар курулган. 1763-жылы өлкөнүн борбору Рио-де-Жанейрого көчүрүлгөн. Мамлекеттик түзүлүшү. 1822-жылдын 7-сентябрында Бразилиянын көз каранды эместиги жарыяланган. 1880-жылы өлкөдө кулчулук алынып ташталган. Ал эми 1889-жылы монархия кулатылып, республика жарыяланган. Бразилия федерациялык мамлекет. Конституциясы
1988 жылдын 5-октябрында кабыл алынган. Башкаруу формасы президенттик республика. Мамлекет жана өкмөт башчысы президент. Президент 5 жылдык мөөнөткө бир гана жолу шайланат. Мыйзам чыгаруучу жогорку органы 2 палаталуу парламент, депутаттар палатасы жана федерация сенаты. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө, сенаторлор 8 жылга шайланат. Президент өзү өкмөт башчысы катары өкмөттү түзөт. Борбор шаары, Бразилия шаары. 1960 жылдын 21 апрелинде Рио-де-Жанейро шаарынан расмий которулган. Бразилия шаарында 2 миллиондон ашык калк жашайт. Бразилия мамлекети администрациялык аймактык жактан 26 штатка жана 1 федералдык округга бөлүнөт. Рельефи. Аймагынын басымдуу бөлүгүн Бразилия бөксө тоолору ээлейт. Анын чыгыш четинде кууш тилке түрүндө Атлантика бою ойдоңу, батышында Пантанал саздуу ойдоңу жатат. Түндүгүндө Амазонка ойдоңу жана Гвиана бөксө тоосунун тармактары жайгашкан. Амазонка дүйнөдөгү эң чоң ойдоң. Анын мелтиреген түптүз жаткан үстүңкү бети саздуу, чытырман токой каптап, миңдеген суулар агып, Амазонкага куят. Ойдоң чарбалык жактан начар өздөштүрүлгөн. Деңиз жээктериндеги жерлер жакшы өздөштүрүлүп, калк жыш топтошкон. Эң түштүгүн жана түштүк батышын Ла-Плата ойдоңунун бир бөлүгү ээлейт. Климаты. Бразилиянын климаты түндүк батыштан түштүк чыгышка карай нымдуу экватордук климаттан мезгилдүү нымдуу субтропикке чейин өзгөрөт. Аймагынын басымдуу бөлүгүнө ысык климат мүнөздүү. Жылдык орточо температура 16 градустан 29 градуска чейин. Бийиктик массивдеринде 12-14 градус Цельсийни түзөт. Амазонка ойдоңунун батыш бөлүгү жана Гвиана бөксө тоосунун түштүк капталы экватордук нымдуу климат. Жылына 2400-3300 мм жаан жайт. Амазонка ойдоңунун чыгыш бөлүгү жана Бразилия тоосу менен Гвиана бөксө тоосунун капталдары субэкватордук. Жылына жаан чачындын көлөмү 1200-2400 мм барабар. Жээктерде 3000 мм чейин. Түндүк чыгыш Бразилияда жаан 1100-400 мм чейин азаят. Көпчүлүк аймактарында жаан-чачындын көп болушу бул океан менен чулганганы менен түшүндүрсөк болот. Калкы. Бразилия калкынын саны боюнча дүйнөдө 6-орунда турат. Калкынын саны 216,5 миллион киши. Бул 2019 жылдардагы маалымат боюнча. Өлкөнүн азыркы калкы бразилиялыктар, ал ар түрдүү улут, расанын кошундусунан түзүлгөн. Этникалык составы өтө татаал. Калктын 48,43% европалыктар, 43,80% мулаттар, метистер, 6,84% негрлер, 0,58% азиаттар, ал эми 0,28% жергиликтүү индейлер. Жергиликтүү индейлер колония учурунда кырылып, көптөгөн аяосуз мамилелерге дуушар болуп, көптөгөн жергиликтүү калк ошол убактарда кырылып кеткен. Булардын көбү 19-кылымда кофе өндүрүүгө байланыштуу массалык түрдө көчүп келгендер. Азыркы учурда Азия өлкөлөрүнөн келгендер да өсүүдө. Бразилиянын расмий тили португал тили. Калктын көпчүлүгү португал тилинде сүйлөшөт. Андан тышкары испан, француз, немец, италия, япон, англис жана индей тилдерин колдонушат. Калктын орточо жыштыгы 1 км квадрат жерге 22 киши туура келет. Бирок ал текши жайгашкан эмес. Өлкөнүн калкынын тең жарымы
өлкөнүн аймагынын 7% аянтында же деңиз жээктерине топтолгон. Ал эми өлкөнүн батыш жана түндүк бөлүктөрүндө, өзгөчө Амазонияда калк өтө сейрек. 1 километр квадрат жерге 1 кишиден ашпайт. Бразилияда урбанизация процесси өтө тез өнүгүп, азыркы учурда шаардык калктын үлүшү 77% түзөт. Мигранттардын көпчүлүк бөлүгү өлкөнүн экономикалык эң өнүккөн түштүк чыгышына келип жайгашкан. Калктын орточо жашоо узактыгы 72 жаш, эркектерде 68, аялдарда 76 жашка барабар. Жалпы калктын 49,2%-ин эркектер, 50,8%-ин аялдар түзөт. Жаратылыш ресурстары. Бразилия дүйнөдөгү жаратылыш ресурстарына эң бай өлкөлөрдүн бири. Бул субрегиондо 50ден ашык ар түрдүү минералдык шикизаттар, өзгөчө руда түрүндөгүлөр казылып алынат. Өлкөнүн минералдык ресурстары төмөнкүлөр: темир, марганец, калай, алюминий, уран, нефть, таш көмүр, жаратылыш газы жана башкалар. Бразилия дүйнөдө темир рудасынын запасы боюнча 5-чи жана аны экспорттоо боюнча алдыңкы орундарда турат. Кара жаз темир кенинин запасы гана эмес, темир рудасынын тазалыгы боюнча дагы дүйнөдө эң алдыңкы орундагы өлкөлөрдүн бири. Бирок өлкөдө отун ресурстарынын жетишсиздиги байкалат. Азыр Бразилиянын ар тарабында геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп жатат. Нефть деңиз калаасында, түштүктө күйүүчү сланец, көмүр табылган. Суу ресурсу. Бразилиянын дарыялары көп. Аймагынын 56% Амазонка дарыясынын алабына кирет. Суу ресурстары боюнча Бразилия дүйнөдө 1-чи орунда турат. Анын ичинде гидроэнергетика ресурсу да көп. Бразилияда тузсуз суунун запасы өтө көп, себеби бул жер аркылуу суусу мол планетадагы эң чоң дарыя Амазонка агып өтөт. Анын узундугу 6400 километрге барабар. Дарыя бассейни дельтасынын чоңдугу менен айырмаланат. Дарыя аркылуу Атлантика океанынан материктин ичкери жагына чейин деңиз кемелери сүзө алат. Гидроресурстарга Парана жана Сан-Франциско дарыялары бай. Бул аймакта көл, көлмөлөр дээрлик жок, бирок ири дарыялар өлкөнүн таза суу запасын толуктап турат. Токой ресурстары. Өлкө токой ресурстарына да бай. Амазонка ойдоңун жана ага жакын жайгашкан бөксө тоонун капталдарын нымдуу экватор токою, саванналуу сейрек токой жана кургакчыл бадалдар ээлейт. Кургакчыл түндүк чыгышына жарым чөл сейрек токою, Бразилия бөксө тоосунун түштүк чыгышына жана Атлантика бою ойдоңуна тропиктик нымдуу токой. Бразилия бөксө тоосунун түштүгүнө дайыма жашыл кызыл карагайлуу жана аралаш токой мүнөздүү. Бразилиянын гана эмес, планетабыздын уникалдуу байлыгы болуп, Амазонканын токойлору эсептелет. Жер шарынын климаты ошол токойлорго байланыштуу. Себеби ал тиричиликтеги эң керектүү кислородду бөлүп чыгарып турат. Токойду кыркып, аянтын азайтуу бүткүл адамзатты тынчсыздандырып жатат. Азыркы күндө өлкөнүн 60% аянтын нымдуу тропиктик токой ээлейт. Токой запасы боюнча Бразилия Россиядан кийинки эле орунда турат. Чарбасы. Түштүк Америкадагы экономикалык потенциалы күчтүү, индустриалдык агрардык өлкө. Ички дүң продукциясында өнөр жайдын үлүшү 28,2%, айыл чарбасы 10%, курулуш 7,3%, электр, газ жана суу 3,4%, калганын тейлөө тармактары түзөт. Бразилия өнүккөн 10 өлкөнүн катарына кирет.
Бразилия чарбасы жана калкы океан жээгине карай ыктаган өлкө. Мисалы, эни океан жээгинен 300-350 километр тилкеде Бразилиянын калкынын жана чарбасынын 9% жайгашкан. Ички аймактары начар өздөштүрүлгөн жана анда калк аз жайгашкан. Өнөр жайы экономикасындагы башкы тармак. Өнөр жайынын 65%ке жакыны Сан-Паулу штатында жайгашкан. Автомобиль, трактор, станок, ошондой эле компьютер, авиатехника жана башка жогорку технологиялык продукцияларды чыгаруу боюнча биринчи орунда турат. Бразилия жылына 1 миллион автомобиль чыгарып, бензинди үнөмдөш үчүн бал камыштан алынган этил спиртин колдоно баштаган. Электроника жана электротехниканын өнүгүүсү жогорку деңгээлге жеткен. Башка да илимди көп талап кылган тармактар өсүп жатат. Зор аскер согуш өнөр жайы түзүлгөн. Нефть өндүрүү боюнча Латын Америкасында 3-чү орунда турат. Нефтинин 80% Атлантика океанынын шельфинен казылып алынат. Газ өндүрүү боюнча Латын Америкасында 5-чи орунда турат. Бразилия электр энергиясынын 90%-ин ГЭСтерден алат. Гидроэнерго ресурстардын 70%-тен ашыгы негизинен өлкөнүн түндүк бөлүгүндө, ал эми 12% гана өлкөнүн түштүгүндө өндүрүлөт. Бразилия бир нече климаттык зоналарда жайгашкан. Бул жерде кофе, какао, кант камышы, банан сыяктуу өсүмдүктөрдү өстүрүүгө ыңгайлуу. 18-кылымдан баштап Бразилияда кофе өндүрүү өнүгө баштаган. Азыр дүйнөлүк продукциянын болжолдуу 35%-ин Бразилия берет. Ошону менен катар Бразилия бал камышы жана банан чогултуу боюнча биринчи. Ал эми соя жана апельсиндин түшүмү боюнча АКШдан кийинки орунда турат. Андан кийинки каучук, какао буюмдары чыгып, Бразилиянын эл аралык адистешүү тармактары өзгөрүп турган. Ири жер ресурстарына карабастан, өлкөнүн бардык аймагынын 20% гана айыл чарба муктаждыктарына пайдаланылат. Малы жайытта багылат. Бодо мал, чочко, кой, эт, жүн багытында. Жылкы асыралат. Үй куштары багылат. Деңизден жана дарыядан балык кармалат. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Эл аралык соода байланыштары боюнча айта турган болсок, сыртка транспорт жабдууларын, темир кенин жана концентраттарын, алюминий, темир, кофе, апельсин ширесин, эт, уй этин, кант, тамеки, текстиль буюмдарын, булгары бут кийим чыгарат. Ал эми сырттан машина жана механикалык приборлорду, минерал, отун, химиялык өнөр жай продукцияларын, көмүр, жер семирткич, буудай, азык-түлүк алат. Негизги соода өнөктөштөрү Европа өлкөлөрү, Латын Америкасы, АКШ, Япония жана башка өлкөлөр. Ири өнөр жай борборлорунун негизгилери болуп, Рио-де-Жанейро жана Сан-Паулу эсептелет. Рио-де-Жанейро шаары көп жылдар бою Бразилиянын борбору, ири порт шаар, банкир шаар, туризмдин шаары болуп келген. Бирок 1960-жылы борбордун көчүшүнө жана Сан-Паулунун конкуренциясына байланыштуу анын мааниси төмөндөй баштаган. Рио-де-Жанейро дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири. Шаардын жанынан көтөрүлгөн тоодо Христостун 40 метрлик эстелиги турат. Ал эми бул шаар өзүнүн 4 күн жана 5 түнгө созулган карнавалы менен атактуу. Шаарда 200 000 киши бата турган Маракана футболдук стадиону жайгашкан. Сан-Паулу ири шаар, Бразилиянын экономикалык борбору. Аны бүткүл өлкөнүн экономикасын тарткан локомотив деп аташат. 19-кылымдын орто ченинде чет жактагы чакан шаар кофенин
Европадан жана Япониядан келген иммигранттардын эсебинен бат өсө баштады. Акырында бул жерде Бразилиянын жана бүтүн Латын Америкасынын өнөр жайлуу району калыптана баштады. Бул жакта илимди көп талап кылган өнөр жай тармактары жана банктар топтолгон. Сан-Паулу көк тиреген имараттардын шаары, ошондуктан аны Латын Америкасынын Нью-Йорку деп аташат. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Бразилия Амазониянын батышын өздөштүрүү үчүн региондук саясат жүргүзө баштады. Ушул максатта жээктен 1,5 километр алыска жаңы борбор шаар Бразилия шаарын салды. Ал өсүү уюлуна айланып, өлкөнүн жаңы символу болуп калды. Ушуну менен сабакты аяктайбыз. Төмөндөгү суроолорго жооп берип, тапшырмаларды аткаргыла. Саламатта калгыла.